Мончого түшүү байыркы замандардан бери келаткан адат. Аны ар бир элде ар башкача аташат. Мисалга орустар баня, кыргыздар мончо, түрктөрдө хаммам, Финляндияда сауна, ал эми Италияда терма, Японияда болсо офура деп аташат. Алардын ар биринин өзүнө жараша өзгөчөлүктөрү бар. Урматтуу теле көрүүчү, бүгүн сиздерге мончону туура пайдалануу эрежеси менен тааныштырабыз. Мончонун негизги процедурасы ысык буу. Жогорку температуранын таасиринен кан тамырлар кеңейип, терини, муундарды, булчуңдарды, ички органдардагы кан менен камсыз кылуу жакшырат. Жүрөктүн согуусу тездейт, зат алмашуу процесси жогорулайт, кычкылтекти керектөө жана көмүр кычкыл газын бөлүп чыгаруу көбөйөт. Адам катуу тердей баштайт. Тери жана май бездери күчөп иштеп, тери тазаланып, зат алмашуу продукталары тез бөлүнөт. Ысык бууга аябай тердөө булчуң этти жумшартат. Булчуңдардын чарчашы жоголуп, эмгекке жөндөмдүүлүгүн арттырат. Мончого такай барган адамдын салмагы туруктуу болот. Бирок, врачтын кеңешин албастан адам арыктоо үчүн мончо процедурасын жасоого болбойт. Мончо процедураларын адамга жагымдуу таасир тийгизиши үчүн белгилүү эрежелерди сактоо зарыл. Мончого ачка же тамакка өтө тоюп алып, же уктарда барууга болбойт. Саунанын ысык буу менен тердөөчү бөлмөсүндө кургак, ал эми буу мончосунда денени жылуу суу менен чайкап жиберип, анан кирүү керек. Башты суулабай, кургак кирген оң. Анткени кургак чач, жүн же фетр шляпа кийүү башты өтө ысуудан коргойт. Саунанын ысык буу менен тердөө бөлмөсүндө 10 минута, буу мончосунда 5 же 7 минута гана болуу керек. Буу бөлмөдөн чыккандан кийин кээ бирөө муздак суу менен чайканышат. Бул процедура кан тамырларды чыңдап машыктырат. Мончого жаңы баргандар адегенде жылуу суу менен, кийин анын температурасынан улам төмөндөтүп чайкануу максатка ылайык. Тердеп чыккандан кийин 10-15 минута эс алуу керек. Суусаганда оозду муздак суу менен чайкап, же 1 стакан суу, чай ичсе болот. Мончого барган күнү башка күнгө караганда суюктукту көп ичүүгө болбойт. Андан чыкканда кээ бирөө пиво ичет. Ал жүрөк кан тамыр системасына күч келтирет. Ысык буу бөлмөсүнө бир нече жолу кирүүгө болот. Бирок жаңы баргандар 2 жолу гана кирсе жетиштүү. Ар бир кирип чыккандан кийин 10-15 минута эс алуу керек. Мончонун көптөгөн дарылоочу касиетине карабастан, улгайган толук адамдар, сасык тумоодон жаңы жакшы болгондор врачка кеңешип, анан баруусу керек. Жүрөк кан тамыр системаларынын оорулары, учук, өпкө жана бронхиттин өнөкөт оорулары менен жабыркагандар врачтын уруксаты менен гана мончого баруусу тийиш. Калкан сымал бездердин, гипертония ооруларын оор түрүндө, жүрөк жана мээнин кан тамырларын күчөгөн оорусу, жүрөк кемтигинде, кош бойлуу аялдарга, кичине балдарга ысык аба же буу бөлмөсүнө кирүүгө болбойт.